Өткөн кысабызда ошол ойызга тийишелүү болгон тоголок жана линиянын тибин жасап алдык өзгөчөлүк. Анда эмесе ошол ойуздорду жасайбыз. Бул жактан бир ойуз жасайбыз, бул жака 2, бул жака 3. Бул жактан тамга түрүндө болот. Буларды А жана Б. Кааласаңар ошол торус стилинде же болбосо маңгесинде жазсаңар болот. Бул 1, 2 жана 3 болот. Так, анда эмесе ошол кайра ошол жардамчы construction line тандап алып туруп, ортосун тандап алышыбыз керек болот. Ал үчүн биз ошол терезелерден пайдаланабыз, midpoint'тан. Пробел. Кайра пробел. Айта кетчү нерсе, AutoCAD эң акыркы колдонгон команда же болбосо инструментти өзүнүн месинде сактап калат кайра. Пробел же Enter'ди кайра биз басканыбызда эң акыркы команда автоматтык түрдө кайра иш абалына келет. Эң аягында ошол construction line болчу, escape'ти бастык, андан кийин азыр пробелди басам кайра. Так, муну жылдырабыз. Кийинкиси болсо бул жерден пайдаланабыз. Так. Бул жерде болсо ортону табыш үчүн construction line жана construction line тандап туруп, клавиатурадан Ctrl жана маустун оң тарабын басабыз. Биринчи Ctrl, андан кийин маустун оң тарабы. Бул жерде mid between 2 points дейт, 2 төменин чекиттин ортосу 1 жана 2. Басып көрүп турмусузбу? Ошо 2 чекиттин ортосу менен ойуз таап алабыз. Так. Булар биз үчүн ойуз болуп эсептелет. Так. Аны жөн эле өчүрбөй эле ошол болгончо свойствосын өзгөртүп коебуз. Так, аны үчүн rectangle'ды тандайбыз. Бизге керек эмес болгон абалда тандап алып турабыз, мондай. Жана trim тандадык буну, пробел. Керек эмесин өчүрүп салабыз мондай. Жана буну өзүндө эле, rectangle'ды өзүндө эле өчүрүп салабыз. Так, bunun түсүнү өзгөртүп коебуз. Ак кылып, текстин түсүнү. Буну тандап туруп, эми копия же move менен алып келип, бул жака коебуз. Так, экинчисини копия менен жасайбыз. Бул жака жана бул жака. Үчүнчүсүн болсо, буну бир аз оң тарапка жылдырып алабыз. Тандадык толугу менен, копия жана ромбикти таап алышыбыз керек бул жерде. Квадрент эмеси, привязкасы ромбик абалына чыгат. Көрүнүшү тандап алабыз. Маустун сол тарабын бастык жана 1 жана 2. Так, негизи стандарт катары ошол горизонталь моунда кете турган, ошол вертикальный деп айтабыз кандай. Могу ойуздордун баары ошол сан түрүндө. Булар болсо горизонталь абалда болгон эмелер тамга түрүндө болот. Балким силер өзгөчө түрдө билесиңер. Ошол башында айткандай бул сабак мисал катары болот. Кээ бир каталар же эмелер боло турган болсо, кийинки жашоодо ошол чыгып аткан проект же болбосо ар кандай жумушуңар болсо, ошол гос синип боюнча чыгасыңар деген ойдомун. Бул мисал катары болуп атат баары. Так, буну Б деп өзгөртүп алабыз. Бул жерге 1. Андан кийин 2 жана 3. Так,
сактаганды унутпайбыз. Сактадык. Эми болсо ошол ойстун сызыктарынын бул негизинде өзгөртүп чыгабыз. Match properties тандадык жана оны ыкма менен баарыны өзгөртүп алабыз. Пробел же enter. Так, сактадык. Буну өчүрүп салабыз. Эми болсо ошол размер берип туруп азыр. Андан кийин ошол ойско тиешелүү болгон бүт нерсени ойстун слойго өткүзүп салам, аксеске. Так, тандайбыз буну дагы. Тандап туруп, жок. Алгач өлчөк берип алабыз дедик. Бул жерде liner эң биринчисин тандап туруп, размер берип алабыз. 1 жана 2. Так, мейли бул кызыл түрүндө боло берсин. Буну ак кылып салсак деле болот негизи. Так, кайра call деп жазып туруп, пробел же enter деп басабыз. Жана акты тандап алабыз. White. Окей. Бул балким силерге кичинекей көрүнүп атат. Негизи ошол. Бул жактан өзгөртүп алсак болот. Мейли, эми ал калганда эме кылып кайрадан көрсөтөм. Так, бул бир аз өйдөрөөк. Андан кийин могу жерде ошол. Так, бул жерде жок экен. Муну басканыбызда моундай show меню бар чыгат, аны тандап алабыз. Күйгүзүп алышыбыз керек. Show меню барда dimension бар. Dimension'ın ичинде моундай continue бар. Continue ошол негизги сызыктын эмесинде ошол сеп ишине кылып туруп размер берип кетсеңер болот. Так, негизги узундукту берип алдык. Жана тамгасын тандап, бул жакка жылдырып алабыз. Так, эми ойстун баарын тандап алып туруп, ошо ойска тиешелүү болгон размер же сызыктардын баарын тандап туруп, ойстун ачып туруп, бул жакка өткүзүп коебуз. Access өткүзүп салдык. Так, ойст жасап алдык. Эмки сабагыбызда, жаңы сабагыбызда силер менен фасадты чыйганды үйрөнөбүз.